Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн эл үнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Эл үнү сиздер үчүн иштейт. Нарын шаарынын жашоочусу кезектеги видео менен бөлүшкөн. Ал шаарды кардан тазалаган техникалардын эскилиги жеткенин айтып, тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун суранат. Кезектеги видеону жиберген көрүүчүбүз окуянын Ош облусуна караштуу Кара Суу районунда болгонун айтат. Анын маалыматына таянсак, 14 январь күнү документи формасы жок милиция кызматкерлери келип, эки үйдү тинтүүгө алышкан. Анын себебин дагы толугу менен түшүндүрүшкөн эмес. Айыл башчылары чогулуп, эмненин негизинде текшерүү жүргүзүп жаткандыгы тууралуу арызын көрсөтүүнү суранышкан, бирок аларда тастыктоочу кагаздар болгон эмес. Эми үйдүн ээлери милиция кызматкерлеринин үстүнө арыз жазышканын көрүүчүбүз кошумчалады. Достum, товарымыз ертең понедельник ачканда барасың де. Бұл базарда о КамАЗга. Ошон бәрін тартып қойырың понедельник. Ya men olishga haqqim bor. Olishga haqqingiz bor, siz majaq tartgan olasiz. Ha, olyapman, olishga haqqim bor. Aslında tergovchilar tartgan haqqingiz yo'q sizning. Nimaga haqqim yo'q? O'chirib turing, tarafdan. Бишкек шаарынын тургуну маршруттук таксилердин жүргүнчүлөрдү аялдамадан эмес, кооптуу жерден түшүргөн учурлар көп катталып жатканын айтып, кезектеги видеону жиберген. Ал көпчүлүк учурда жүргүнчүлөр айдоочунун айткан сөзүн эске албай, өздөрү каалаган жерден түшүп кетерин кошумчалады. Ал мындай окуялардын байма-бай катталышына жалгыз эле айдоочулар эмес, жүргүнчүлөр дагы күнөөлүү деп эсептейт. Ош шаардык сотунун чечими менен белгилүү ырчы жана куудул Жеңишбек Айтиев Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 234-беренеси менен 4 жылга эркинен ажыратылды. Жыйынтыгында ага карат 63 берене колдонулуп, 1 жылдык сынак мөөнөт менен шарттуу соттолду. Бул тууралуу Өздүк булактар кабарлады. Ырчы камакка алынган жок. Өкүм 2018 жылдын 12 январында чыккан. Окуя тууралуу Жеңишбек Айтиев 12 жаштагы уулу Туратбекти өлтүргөн кылмышкердин атасы менен чырдашып бычак көтөргөн. Ашкана бычагы кылмышкердин атасынын колуна сайылган болчу. Кийинчерээк Жеңишбек Айтиев сот өкүмү тууралуу пикирин билдирип, жабыркаган киши атайын шантаж кылганын айтты. Менин күйүтүм бар, алар үйүмө кайра-кайра кечирим сурап келе беришти. Буларды көргөн сайын балдарым ыйлайт, жүрөгүм ооруйт. Ошол күнү да аларга эскертип, үйүмдөн чыгып кеткиле деп айткам. Үйүмө кайрадан келтирбөө максатында бычак менен коркуткам. Кокусунан колуна тийип, тери бир аз кесилип кеткен. Соттун өкүмү боюнча даттанбайм. Эгер мен ал кишинин ордунда болгондо бир колумду кесип салса да унчукпайт элем. Ал атайын мага жабышып, шантаж кылып жатат. Үйүнүн терезелерин өзү сындырып, ага да мени күнөөлөдү, деди Жеңишбек Айтиев. 12 жаштагы Туратбектин өлүмү 2016 жылы 21 октябрда саат 12:30 чамасында Ош шаардык ички иштер башкармалыгына Ош шаарындагы Гастелла көчөсүнүн жашоочусу кабар берип, өспүрүм баланы белгисиз бирөө бычактап кеткенин айткан. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери, оперативдүү тергөө тобу жана Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги барып, аталган көчөдөгү номер 1-Б дарегиндеги үйдүн алдынан табылган дене жергиликтүү тургун 2004 жылы туулган Туратбек Айтиев экендигин аныктаган. Бул дарекке келген медицина кызматкерлери анын каза болгонун билдирген эле. Маркум өспүрүмдүн көкүрөгүндө жана мойнунда бычактын бир нече изи болгон. Анын өлүмүнө шектелип, кошунасы окуядан көп узабай колго түшүрүлгөн болчу. Туратбектин 2 иниси жана 1 карындашы бар.
2018 жылдын 16 январында саат 14:29 чамасында Жалал Абад облусунун Кара Көл шаарында алдын ала алынган маалымат боюнча Бишкек-Ош унаа жолунун 386-чакырымында Даф үлгүсүндөгү күйүүч май ташуучу унаа жолдон чыгып оодарылып кеткен. Унаанын ичинде болжол менен 37 тонна солярка болгон. Анын ичинен 2 тоннасы төгүлгөн. Окуя болгон жерде Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Кара Көл шаардык номер 94-өрт куткаруу бөлүмүнүн куткаруучулары тартылган. Жабыркагандар жок. Бул тууралуу Кабарлар маалымат агенттиги билдирет. 1-май райондук ички иштер башкармалыгы дайынсыз жоголгон 1984-жылы 3-мартта туулган Калматов Руслан Маматазизовичке издөө салат. Ал ушул жылдын 6 январында үйдөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 176-178 см, чачы кыска, орточо дене мүчөлүү, көзү күрөң түстө, курсагында операциядан кийин шрам бар, кара түстөгү күрмө, кара түстөгү спорттук шым жана бут кийим кийип жүргөн. Кимде ким Калматов Руслан тууралуу маалымат биле турган болсо, 1-май райондук ички иштер башкармалыгына билдирип, жетимөкү телефон номерларына чалып коюңуздарды өтүнөбүз. 0312 67 01 13 0554 102 885 0772 12 82 86. Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт.